21 жаштагы Максат студент. Алманда чогулган жаш тынчтык орнотуучулардын бири. Максат долбоордун катышуучуларынын көңүлүн өзү төрөлүп өскөн Талас шаарындагы жаштар маселелерине бурду. Талас шаарында 4 район, 3 районго бөлүнүп алып, мектептер 4 районго бөлүнүп алып, өз ара мушташат да. Биринен бири баягы авторитет издешет, же болбосо социалдык тармактарды туура эмес колдонуш болуп, бири-бирине туура эмес сөздөрдү айтышып болуп, мына ошонун айынан дагы көйгөйлүү маселелер келип жатат. Бишкекте 16-18 мартта жаш тынчтык орнотуучулардын улуттук симпозиуму өтүүдө. Анда жаштар ынтымак кыргызчылык боюнча өз ойлорун айтышты. Бул жерде чогулган тынчтык орнотуучулар Бишкек, Ош шаарлары, өлкөнүн 7 дубанынан келишкен. Алар да максат өңдүү жериндеги жаштар көйгөйлөрүн айтып, маселени чечүү демилгелерин көтөрүп чыгышкан. Жаштардын маселени жаштар гана чече алат. Талас облусунда дагы бир жаштарга бир өнүктүрүүчү нерселер аз болуп атканына байланыштуу. Ошол долбоордун негизинде биз атайын жаштар үчүн музыкалдык үй ачканга аракет кылдык. Ар тармактын адистери, ишкерлери, элчилик өкүлдөрү симпозиумдун катышуучулары менен жолугуп, зордук, зомбулук, билимдин сапаты, экологиянын начарлашы, жумушсуздук маселесин чечүүдө биргелешип иштөө мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Иш-чарага экс-президент Роза Отунбаева да катышты. Балдар хулиган болуп кетсе, же болбосо дагы болуп кетсе, сөзсүз ошол менторду байлап туруп, анан ал баланы туура жолго койчу эле. Мына бүгүн да ушинтип кез-кезде биз менторлук ушундай программаларды жасап калабыз. Өзгөчө Америкага барып келген силердин мугалимдериңердин көмөгү менен бирге ушундай заявкаларды жазсаңар болот. Симпозиум жаштан долбоордун алкагында уюштурулууда. Эл аралык Search for Common Ground уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ишке ашырган жаштан долбоору өлкөдө ынтымактыкты, тынчтыкты бекемдөөгө жана жарандарды ийгиликтүү болууга үндөйт. Ал эми долбоор устат шакирт же ментор катышуучу ыкмасы менен өтүүдө. Менторлордун бири Нушат Абабакиров, Бириккен уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери. Жаштарга 3 негизги багыт боюнча маалымат жетти деп ойлойм. Бул биринчиси башына, жүрөгүнө жана колуна да менторлор өз билими менен бөлүштү. Өздөрүнүн тажрыйбасын айтып берди. Эмне кылса болот, эмне кылса болбойт, кантип ийгиликке жетишсе болот, кантип өз чөйрөсүндө лидер болсо болот деген маалыматты беришти. Жүрөгүнө дегенибиз бул долбоордо менторлор ар тараптан келген чыгармачыл адамдар, бизнесте болобу, билим чөйрөсүндө болобу, чыгармачылык баягындай сүрөт, спорт болобу, менторлор жүрөгүнө сүйлөп катышуучулардын шыктандырды да. Улуттук симпозиумга өлкөнүн булуң бурчунан 162 жаш тынчтык орнотуучулар катышты. Катышуучулар негизинен оор шарттагы үй-бүлөдө чоңойгон жаштар. Уюштуруучулардын бири Кеңеш Сайназаров катышуучулардын дээрлик баары жашаган аймагынын активисттери экенин белгиледи. Анан Кыргызстан жөнүндө сөз болгондо эле Кажар, Сузак, Кызыл Кыштак, Саруу, Кара Балта деген сөз келгенде эле ушул жаштардын бардыгы террорист болуп кетти, экстремисттик топторго байланышат деген баягы көп жугат да, баардык ушул эле айылдын ичиндеги канчалаган жашап жаткан элдергечи. Ошол эле жерде биз балдардын башкача экинчи жак жүзүн көрсөткүбүз келди. Көрсөп, ушул жерде дагы Кыргызстаным деп жүрөгү соккон. Ошол жердин ичиндеги көйгөйнүн талуу жерлерин биле ала турган, ошол көйгөйлөрдү чече ала турган балдарды издеп таап, ошолор менен чогуу жанагы максаттуу жерлерде тынчтык куруунун демилгелерин ишке ашырып жатабыз. Симпозиумда долбоордун ачык сынагы да болот. Жаштар тынчтыкты бекемдөө боюнча сунуштарын көрсөтүп, мыкты долбоорлор ачык добуш аркылуу тандалып алынат. Долбоор жаштар дина тарбия, спорт боюнча мамлекеттик агенттик менен өнөктөштүктө жана Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык куруу фондунун колдоосунда былтыр башталган. Жаш тынчтык куруучулардын биринчи улуттук симпозиуму буга чейин Ош шаарында өткөн эле. Айгерим Акылбекова, Алишер Болотбеков, Азаттык, Бишкек.